Facebook'тун колдонуучусу Азамат Марипов 2 айга камалды. Туризмди өнүктүрүү фондунун мурдагы жетекчиси Кудурет Тайчабаровдун иниси Азамат Марипов 7 майга чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алынды. Тиешелүү токтомду Бишкектин 1 май райондук соту 9 мартта чыгарганын, аны камакка алуу өтүнүчүн судьяга Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү бергенин райондук соттун басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, ага массалык башаламандыктар беренеси менен айып тагылды. Ички иштер министрлиги Азамат Мариповго козголгон кылмыш иши тууралуу комментарий бере элек. Азаттык чалганда адвокаты кийинчерээк байланыша турганын айтты. Азамат Марипов Facebook'тун активдүү колдонуучусу. Ал буга чейин социалдык тармактарда президент Садыр Жапаровду, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевди ачык колдогон билдирүүлөрдү жазып жүргөн. 2024-жылы апрель айында өздөрүн Мекенчил партиясынын тарапкерлери деп атаган дагы 5 киши менен кошо, алар эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу беренеси менен кармалып, сентябрь айында алардын аракетинде кылмыштын курамы жок деген негиз менен баары тең акталган. Азамат Марипов бул иш боюнча бир нече жолу кайрылуу кылып, президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев ага чагымчыл аракеттерди көргөнүн, анын адамдары ашканага тыңшоочу аппаратты койгонун айтып, видео кайрылуу жасаган. Каныбек Туманбаевга жакын адамдар буга чейин Мекенчил партиясында жүргөн бир нече адамга чагымчылык кылып карматууга аракет кылган деп айыптаган. Кийинчерээк Каныбек Туманбаев Facebook'тагы баракчасында Азамат Мариповду өзүн шантаж кылууга өттү деп жазган. Азамат Марипов камактан чыккандан кийин Facebook'тагы баракчасынан ушундай эле билдирүүлөрдү жазып, мыйзамсыз камалгандардын укугун коргоо комитети түзүлүп жатканын билдирген. Булак Азаттык. Бишкекте сойкулук менен алектенген 171 кыз милицияга жеткирилди. Борбордук милиция кызматкерлери притон аталышындагы алдын алуу иштерин улантууда. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Иш-чаранын жүрүшүндө сауналар, мейманканалар, батирлер текшерилди. Жыйынтыгында райондук ички иштер башкармалыктарына интимдик кызмат көрсөтүү менен алектенген 171ге жакын кыз жеткирилген. Алар менен профилактикалык сүйлөшүүлөр жана тиешелүү тергөө иш-чаралары жүргүзүлдү. Ошондой эле рейд учурунда сойкулук менен алектенүү боюнча 10 административдик протокол түзүлгөн. Булак Серепкежи. Ошто окуучу автобуста ыдык көргөн. Милиция териштирүүнү баштады. Ош шаарындагы автобустардын биринде окуучу бала ыдыкка кабылган. Бул тууралуу Клоп жазды. Жабырлануучулар жиберген видеодо болжол менен 50дөн ашкан эркек киши окуучу баланын буттарын кармалаганын көрүүгө болот. Эним мага автобуста бир эркек киши аны кармалап, андан кийин жанында отурууга мажбурлап, жийиркеничтүү сөздөрдү айтканын айтты. Балдар 14-16 жаштагы окуучулар. Бул чынында педофилия. Эгер азыр кандайдыр бир чара көрбөсө, ал келечекте зордуктоого барышы мүмкүн, же өзүнүн жаш балдарга карата ыплас аракеттерин токтотпошу мүмкүн. Ал бул аракеттер үчүн жоопко тартылышын каалайм деген Ош шаарынын тургуну. Сузакта мектеп окуучулары мушташты деген видео тарады. Соц тармактарда Сузак районунун Саты айылынын окуучу кыздары мушташып жатат деген видео тараган. Сереп медиа маалымат агенттиги Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгына кайрылганыбызда текшерүү жүрүп жатканын билдиришип, кийинчерээк маалымат берүүнү убадалашты. Жерине кызматкерлер жөнөтүлдү дешти милициядан. Булак Серепкежи. Бишкектеги автобуста кыз жалгыз калып калган. Бишкекте номер 50-каттамдагы автобуста жалгыз калган кыз ата-энесине өткөрүп берилди. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда жол тескөөчүлөргө автобуста кичинекей кыздын жалгыз калганы тууралуу маалымат түшкөн. Милиция кызматкерлери маалымат алган соң кылдаттык менен транспорттук маршрут түзүп, кыздын үйүнүн болжолдуу маршруту түзүлгөн. Кыз тез арада адистештирилген органдарга жеткирилип, ал жактан ага керектүү колдоо жана коопсуздук камсыздалган. Ошол жерден кызды ата-энесине өткөрүп беришти. Бишкекте биринчи жолу кабаттуу унаа токтотуучу жай орнотулуп жатат. Бишкектеги Орто Сай базарында биринчи жолу ротордук унаа токтотуучу жай орнотулууда. 10 унаага ылайыкташкан унаа токтотуучу жай Беларустан чыгарылган. Унааны киргизүү жана чыгаруу убактысы 2 саат 5 мүнөттү түзөт.
Жогорку кеңештин жыйындар залы оңдоп түзөөдөн өтөт. Зал санариптештирилип, заманбап техника менен жабдылат. Жогорку кеңештин төрагасы 2023 Корея менен парламенттин техникалык базасын чыңдоо боюнча атайын келишимге кол коюлганын эске салды. Долбоордун алкагында чоң жыйындар залы реконструкцияланып, акыркы заманбап технологиялар менен жабдылып, мыйзам чыгаруу ишмердигин санариптештирүүгө өбөлгө болот. Ошондой эле жаңы таманташ төшөлөт. Булак Серепкежи. Бишкектин жолдорун жамоо иштери жүрүп жатат. Бишкек шаарында Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасынын кызматкерлери жол кемчиликтерин жоюу иштерин жүргүзүүдө. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Чуңкурларды оңдоо иштери Василийский тракт көчөсү, Аскаташ комплексинен Манас аэропортуна чейин түштүк тарабынан жүргүзүлгөн. Бүгүн 10 мартка карата адистер жолдун түнүк тарабындагы кемчиликтерди жаап жатышат. Буга чейинки иштер Жибек жолу проспектиси боюнча Манас проспектисинен Фучик көчөсүнө чейин, Фучик көчөсүнүн Аскаташ комплексинен Чүй проспектисине чейин, Манас проспектисинин мамлекеттик резиденциядан Жибек жолу проспектисине чейин жүргүзүлгөн. Токмок шаарында кафеге ооруга кирген жаран мас болуп диванда уктап калган. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда Токмок шаардык ички иштер башкармалыгына 1993 туулган жаран арыз менен кайрылып, 9 мартта Бакыт кафесинин терезесинен кирип, баалуу буюмдарды уурдоого аракет кылган жаранга чара көрүүнү суранган. Шектүү видео камералардын процессорун талкылап, алкоголдук ичимдиктерди ичкен, ошентип 150 000 сом өлчөмүндө материалдык зыян келтирилген. Аталган факты боюнча уурулук кылууга аракет кылуу жана бирөөнүн мүлкүн жок кылуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Териштирүү учурунда төмөнкүлөр аныкталган. 9 мартка караган түнү Бакыт кафесинин сигналдык белгиси иштеп, күзөтчүлөр барган. Кароо учурунда короодо курулуш шаймандары, идиш аяктар бир жерге топтолгонун, андан соң терезенин сынганын көрүшкөн. Алар кафенин ээсин күтүп ичине киришкен. Залга кирип диванда мас абалында жаткан эркек кишини табышкан. 10 мартта 1984 туулган мурда соттолгон жаран кармалып, камакка алынган. Тергөө уланууда. Булак Серепкежи. Жасалма 360 миңден ашык доллар менен чет өлкөлүк жаран кармалды. Ички иштер министрлигинин ыкчам кызматкерлери тарабынан жасалма акча тараткандарды кармоо боюнча атайын операция жүргүзүлдү. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен билдиришти. Буга чейин бир нече жаран криптовалюта сатып алганы жатат деген маалыматтар таратылып, бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, алдамчылар жана жасалма акча менен төлөөгө аракет кылышат деген божомолдор болгон. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери Бишкек шаарынын аймагында кылмышка шектүү катары чет өлкөлүк 2001 туулган жараны кармашты. Факты акча жана баалуу кагаздарды жасалмалоо негизинде кылмыш иши козголду. Шек жаратып кармалган жарандан 362 900 АКШ доллар өлчөмүндө жасалма акча каражаты табылган. Аталган жаран шектүү катары кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Булак Серепкежи. Нарында бороондон улам ашууда калган адамдар куткарылды. Нарын районундагы Кара Кужур Солтон Сарыуна жолунун 43-чакырымында бороондо калган жарандарга жардам көрсөтүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, кечээ 9 мартта кар жаап, бороондон улам кар күрткүсү пайда болуп, жолдо 7 оор жүк ташуучу унаалар туруп калган. Жерине Кочкур райондук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 3 куткаруучу, Солтон Сары Алтын кен комбинатынан 3 жүктөгүч тартылган. Бүгүн саат 5:30 кар күрткү толук тазаланып, жолдо туруп калган 5 оор жүк ташуучуна жана 2 Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаалар чыгарылган. Алар өз багыттары менен жолун улаганы кошумчаланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 71 миллион доллар насыя акчага 2 тек учак алууну пландоодо. Кыргызстан менен Кореянын өкмөттөрүнүн ортосунда 2025-2029 жылдар аралыгында 500 миллион доллар карыз алынып, өзгөчө кырдаалдар министрлиги алына турган насыянын бир бөлүгүнө 2 тек учак сатып алууну пландап, баасы 71 миллион долларлык өзгөчө кырдаалдар министрлиги үчүн Кореядан чыгарылган Кох 1 үлгүсүндөгү 2 тек учакты сатып алууну көздөшүүдө.
Маалыматка караганда тегучактар издөө куткаруу иштери үчүн сатып алынганы жатат. Азыркы этапта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагында 3 тегучак бар. Анын эң кичинекейи 4 орунду, андан чоңурагы 6 орунду. Үчүнчүсү Россия тарабынан берилген Ми-8 чоң тегучагы. Ал билдиргендей, жаңы алына турган учактар тиешелүү жабдыктар менен жабдылып, түнгүсүн ар түрдүү аба ырайында уча алат. Эвакуация иштерин жүргүзгөндө өрт өчүрүүгө колдонгонго болот. Мектептерде сабак учурунда кол телефон колдонууга тыюу салынды. Кыргызстандын мектептеринде сабак учурунда мобилдик телефондорду колдонууга тыюу салынды. Мындай буйрук өлкөнүн бардык мектептерине жиберилди. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министри Догдургүл Кендирбаева биринчи радиого курган маегинде билдирди. Анын сөзүнө караганда, ар бир класста кол телефондор үчүн атайын кутучалар болот. Министрлик мектептерде окуучуларга сабак учурунда кол телефон колдонууну тыюу боюнча атайын токтомдун долбоорун иштеп чыккан. Ага ылайык балдар мектепке кирген учурда кол телефонун үнсүз режимге коюп, класстардагы атайын кутучуларга салышы керек. Мобилдик телефонун колдонууга танаписте же чокул кырдаал жаралган учурда гана уруксат берилет. Өкмөт фейк маалымат тараткандарга айып пул салууну сунуштады. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жалпыга маалымдоо каражаттарында социалдык тармактарда жалган маалымат тараткандарга айып пул салуу тууралуу мыйзам долбоорун сунуштады. Укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу документ Жогорку кеңешке 4-мартта түшкөн. Мыйзам долбоорунун маалымат негиздемесинде фейк аккаунттар соц тармактарга ар кандай окуяларда терс маанай жаратып, кырдаалды туруксуздаштыруу үчүн катталар жазылган. Социалдык тармактарда коомдук тартипти, жарандардын же уюмдардын укуктарын, мамлекеттин мыйзам менен корголгон кызыкчылыктарын бузууга багытталган жалган маалыматтарды чыгарган адамга 20 000 сом, андай маалыматты жарыялаган юридикалык жактарга 65 000 сом айып пул салуу сунушталды. 10 февралда эле Кыргызстанда интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жабууга жана мазактоого айып пул салуу каралган мыйзам күчүнө кирген. Мазактоо жана жала жабууга байланыштуу арыздарды Ички иштер министрлиги кабыл алып, протокол түзүп, сотко жиберет. Эгер ал далилденсе, жалган маалымат таратты делген адамга 20 000 сом, андай маалыматты чыгарган медиага 65 000 сом айып пул салынат.